Бизге жаңы кошулган телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу кутмандаңыздар. Менен сиздер эл чай чирей теледолбоорун көрүп жатасыздар. Кызматыңыздарда мен Сезим Имамадыева жана экинчи бөлүккө өтүүгө туш келди, убакыт келди. Экинчи бөлүгүбүздө биз өзгөчө коногубузду бүгүн тосуп алабыз. Учурда интернет, ушул Instagram платформасындагы жылдыздарыбыздын бири, вокал багытында менин оюмча профессионал деп дагы айта аламын. Биздин коногубуз менен тааныштыралы. Мерим Тилебалдиева бүгүнкү биздин студиябызда. Мерим, кош келиңиз. Сизди көрүүгө биз аябай кубанычтабыз. Салам, мен сүйүктүү жалпы кыргыз элим. Кош келдик. Рахмат. Биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында балким сизди тааныбаган адамдар болушу ыктымал. Мерим, өзүңүз тууралуу кыскача маалымат берип кетиңиз жана алдыда бардыгын толуктап талкуулайбыз. Салам, мен сүйүктүү кыргыз элим. Жалпы ушул ыйык Рамазан айы менен биринчиден куттуктап кетмекчимин. Кармаган орозоңуздарды Аллахым кабыл кылсын демекчимин. Ал эми өзүмдү тааныштырганга келсек, мен Мерим Тилебалдиева, Оштун кызымын. 2003 жылкы учурда 2 жылдан бери Instagram соц тармагында кавер тартып, акырындык менен максатыбызга мындайча айтканда жылдыз болуу учурунда жүрөбүз. Умтулуп жатабыз десек болот. Жана биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, эң эле ушул көрүнүктүү, менин оюмча, Мирбек Атабеков аттуу биздин мыкты ырчыларыбыздын бири бар. Сизди ушул каверлериңизди, сүрдөтпөчү аттууларыңызды жүктөгөндөн кийин аябай чоң популярдуулукка ээ болдуңуз деп айта алам. Жана эң эле ушул сиздин башкы сезимдериңиз аябай кызык болуп жатат. Учурда Мирбек Атабеков сенин кавериңди киргизип жаткан учурда кандай сезимдерге ээ болдуңуз? Биринчиден ошол каверимди салаардын алдында досторум менен бөлүшүп аткам. Ошол досторум менен бөлүшүп атканда арасында бизге белгилүү ырчы Омар Жанышев дагы бар болчу. Ага да бөлүшкөндөн ал дагы мен буга чейин аны менен негизи сүйлөшүп турам да. Ага бөлүшкөндө Омар байке ошол менин каверимди Мирбек байкеге жибереби? Анан ошентип видео Мирбек байкенин постуна, Инстаграмына чыгып калды да. Болбосо мен өзүм деле жибергем, бирок мен баары бир деле азыркы орус тилинде айтканда запросту калмакмын да. Эң сонун. Жана кавер аткаруу, бул сиз айткандай эле социалдык тармактарда 2 жыл бою сиз бул багытта иштеп келе жатасыз. Деги эле каверди биздин өлкөбүздө аткаруу канчалык актуалдуу болуп жатат? Мисал келтирсек, чет өлкөдө каверлерди аткаруу аябай ошондой популярдуулукка да ээ кылат. Ал жакта атайын ушул топтор дагы бар, YouTube'га атайын жүктөшөт, ар сайын иштешип турат. Биздин Кыргызстанда дагы ушундай деңгээлдеби? Менин оюмча биздин Кыргызстанда деле балким бардыр, бирок бирок мен аны азырынча билбейм. Бирок мен өзүм оюм боюнча бизде дагы учурда өзүңүз айтып кеткендей эле 21-кыл эмеспи, Instagram соц тармагында азыр баарында Кудайга шүгүр уюлдук телефондор бар, баары каалаган ырына кавер тартып ырдап чыгып, мейли аябай ылдамдыкта популярдуулукту албаса да акырындык менен кетсе болот деген ишенем. Жана сиз жөн гана уюлдук телефон алып, өзүңүздү тартып каверлерди аткарасыз. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, эң негизгиси ушул социалдык тармактарда деги эле жашоодо популярдуу болуу үчүн жөн гана ушул уюлдук телефон жана эң негизгиси бул сенин үнүң, профессионалдуулугуң керек экен. Биз сиздин ошол каверлериңизден байкап алдык. Учурда биздин телекөрүүчүлөргө дагы сиздердин каверлериңизге чогуу назар салалы. Senin suyun alga sürüp, ümit bolup ay meni жүрөp, сүйкүм жүзүм көргөнүмдө, бир мен эмес айдын өкүлөт, асмандагы айдай жандың, сен жашоомду саймаладың, мени сүйгөн жүрөгүңдүн кагышынан айланайын. Асмандагы айдай жандың, сен жашоомду саймаладың, мени сүйгөн жүрөгүңдүн кагышынан айланайын. Мени сүйгөн жүрөгүңдүн кагышынан айланайын, 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 айланайын. Намазы жок канча
күч берип, өзүң сакта бизди жараткан. Периштелер уксун жакшысын, бийлик кылчы бейиш ачкычын. Ар адам гана сыйкыла көр, эки дүйнөнүн тең бактысын. Биз отурган гүл бактан сүйүү чексиз нур чачкан, сезимдерге болгон сүйт, сени менен гүл бакчам. Сага болгон ак сүйүмдү арнасам, сен уялсаң, ага сайын сүйүм артып, бир өзүңө тартылам. Сүйөмүн десем уяласың го, сүйкүмдү карап бураласың го, сыздатып жанды суналасың го жаным. Сүйөмүн десем уяласың го, уянкы күлүп жылмаясың го, бир согор эми биздеги жүрөк жаным. Мерим, учурда сиздин каверлериңизди көрүүдө эч кыйынчылыксыз, жөн гана бир багытта, бир ушул мындайча айтканда кээ бирки учурларда ырдап жаткан, кээ бирки ушул биздин ырчыларыбыз кандайдыр бир нотага жетүүдө ушул эмоционалдык өз ушул жүзүндө дагы байкалат да, кыйналып ырдап жаткан сизде андай эч нерсе жок экен десек болот. Учурда ушул вокал багытына умтулсак, сизде өз вокалдык жакта билимиңиз барбы? Азыркы учурда же окуп жатасызбы, же жөн гана ушул хобби катары кабыл алып, жана ушундай үнгө ээсиз? Биринчиден вокалдан сабак алып элекмин азырынча. Андан соң бул үндү мага Кудайым берген, мындайча айтканда тубаса талант десек болот. Бирок учурда 10-классмын дагы, кийинки жылдары 11-ди бүтүп музыкалык жааттан канчалык үнүң болсо деле, ошол үнүңдү дагы гүлүгаттай кылып тапташ керек эмеспи? Дагы көп профессионалдуу педагогдор болобу, музыкалык окуу жайларга тапшырып, өзүмдү ушул жааттан дагы да өнүктүргүм келет. Алдыдачы көп эле пландар бар, Кудайга шүгүр, акырындык бар менен алдыда келет. десек болот, бирок эч ушул билимсиз эле ушундай үнгө ээ болсо болот деген бар экен. Чындыгында сиздин оюңуз боюнча балким сиздин үй бүлөңүздө дагы ырдаган адамдар бар ген десек болобу? Мен үйүмдөн апам дагы кичинекей кезинде эстеп айтып коет, мен дагы сахнада, мектептин сахнасында ырдаган болчумун депчи. Ошону айткандан кийин ойлонуп коем, апамдан калган мага депчи. Эң сонун апаңызга ыраазычылык. Жана чындыгында сиздин үй бүлөңүзгө токтолсок, апаңыз сизди колдойбу? Жана көпчүлүк учурда, азыркы учурда ата-энелер айта кетишет, музыка тармагында ырдаганды көптөрү жактырышпайт, жок, андан көрө доктор бол, юрист бол, же экономист бол деп айта кетишет. Үйдөгүлөр, атам дагы, апам дагы, алар эле эмес, айылдагы атам тараптагы, апам тараптагы туугандар деги эле баары колдошот. Азыр дагы көрүп жатышат деген ойдомун. Анткени айтып койгонбуз да, көрүңүздөр деп. Алар дайыма колдойт. Мерим, биз сени мененбиз. Алга деп дайыма эч ким каршы болбойт. Дайыма колдошот. Биринчи кавер тартарда дагы үйдөгүлөрдөн кеңешип анан тартканмын да, ошондуктан алар колдоп, мотивациясын берип, алдыга сүйрөп турат. Эң биринчи алдыга сүйрөп турган ушул менин ата-энем, бир туугандарым десем да болот. Кудайдан кийинки орунда алар. Менин оюмча бул эң негизги нерселердин бири. Жана мындан тышкары сизге дагы кандай эмне мотивация берет? Мындан тышкары өзүм жогоруда айткандай эле, Кудай дагы ушундай мүмкүнчүлүктөрдү бергенине да шүгүр кылып, адам канчалык шүгүр кылып жашаса, ошончо жашоосу жакшы болот демекчи. Мен ошол жашоомо шүгүр кылып жашайм жана ошондой эле. Азыр эле жогоруда Instagram тармагы жөнүндө сүйлөшүп калдык. Instagram, TikTok болобу деги эле. Ошол жактан motivation деген аккаунттарга катталам да, ал жакта дагы бир пайдалуу видеолор чыгат. Эми соц тармактарда айрымдар ойлойт, бул деген убакытты кетирет деп, ал жактан деле убакытты туура пайдаланса болот деп. Ошентип биздин азыркы учурда жүргөн ырчыларды көрүп, эгерде ушинтип аракет кыла берсең, алдыда баары болот деген ой менен
дагы алдыга жылып келатабыз десем дагы болот. Эмес эфирибизди уланталы, урматтуу телекөрүүчүлөр, буга чейин биз дагы айта кеткенбиз, сиздер дагы өздүк куттуктоочу сөздөрүңүздөрдү, суроолоруңуздарды дагы жиберүүгө жакшы мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Учурда 5588 номер менен аяктаган абонент Кутман таң, сиздердин каналыңыздарды көп көрөм, ишиңизге ийгилик каалайм, үнүңүзгө береке, күч кубат, ар дайым ийгилик коштосун деп жазып кетиптир. Рахмат. Жана куттуктоочу сөздөр Ысык Атадан Эркин айылында жашап жаткан чоң атам Дүйшөнкул, чоң апам Айгүл 9-май майрамдар менен куттуктап коюңуздар, эч качан урушпасын, чын ден соолук, күч кубат, ар дайым жакшылыктын тойлордун үстүндө жадырап жайнап жүрө берсин деп куттуктаган неберелери Алиш Абдан, Дастан, Эркай, Даткай деп жазып кеттир. Мындан тышкары 19-24 номер менен аяктаган абонент Мерима канча жашта? Канча жашта деген суроону берипти. 19-24 номер. Бул суроону көп беришет болуш керек, Мерим? Негизи бул суроо мен жашоомдо актуалдуу десем жаңылышпайм. Мен учурда 17 жаштамын. Жалпылап айтканда 2003 жылкы болом. Декабрь айында 18ге чыгабыз. Таң калбаңыздар деп. 73-37 номер менен аяктаган абонент, саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик. Балам Эрлан жана келиним Асиданын алдында туулган күндөрү менен куттуктап коюңуздарчы. Каалаганым ден соолук, ишиңиздерге үй бүлөлүк бактылык, орто өрүктөн бактыгүл деп жазып кеттир. Асида жана Эрлан мырзаны биз келе жаткан туулган күнүңүздөр менен куттуктайбыз. 60-27 номер менен аяктаган абонент Мерим өнөрүң өркүндө өссүн дейт. Сиздин үнүңүздү аябай жактырабыз. Айта кетиңизчи, сиздин эң негизги кыялыңыз барбы дейт бул жашоодо? Аябай ойлондуруучу жана маанилүү суроо экен. Бул жашоодо ар бир эле адамдын кыялы болот деп ойлойм. Менин эң бир чоң кыялым чоң сахнада ырдагым келет. Жөн эле минус менен эмес, жанагыдай жандуу микрофон күйгүзүлгөн, элдер тынч. Балким оркестр менен. Жок, негизи жандуу ырдагым келет да. Азыр барыбызга белгилүү америкалык ырчы Билли Айлиштин да бир концертинде ал жандуу ырдаганда "Hey, so lovely" деп жанда баары тыптынч турат. Ал ырдап бүткөндөн кийин баары кол чаап, мен дагы ушундай жандуу ыр менен үн менен ырдагым келет. Жөн сахнада эмес, чоң сахналарда. Деги эле башка дагы проекттерге катышып болсо дагы ушул жаатында кыргызымдын желегин желбиретким келет алдыда. Ушундай чоң максатым бар. Ишке ашырам деген үмүттөмүн, эмгектениш керек ал. Ошол эле чоң сахнада ким менен ырдагыңыз келет? Биринчи кезекте чет өлкөлүк ырчыны алалы, анан Кыргызстандагы. Эки ырчыны алсак. Чет өлкөлүк ырчыдан болсо чын айтайын, Билли Айлиш менен ырдагым келет. Себеби дегенде өзүңүз билесиз, анын ырлары аябай популярдуу учурда. Анын ырларына дагы менин каверлерим бар Инстаграмда. Ошол Билли Айлиш менен ырдагым келет. Ал эми кыргызстандыктардан болсо, көп эле. Баарын бирден айтпай эле коеюн, бирок баары менен ырдап көрсөм дейм да, себеби дегенде насип кылсам эмнеге ырдабаска. Кимиси менен болсо дагы баары менен ырдап. Бирөөнүн аты жөнүн айтабы? Бирөөнүн эми кантсек, негизи баары менен ырдасам дагы, бирок биринчи Мирбек Атабеков менен ырдап көргүм келет. Албетте, Мирбек Атабеков тууралуу эч сөз жок. Мен дагы албетте бул тууралуу талкуулабайм, анткени баары түшүнүктүү. Жана учурда алдыда биз дагы акапелла түрүндө, жандуу түрүндө биз Мериманы азыркы учурда ырдатабыз, бирок кыскача Меримдин каверлерден кийин келиңиздер каверлерге назар салып, кайра биздин эфирибизге кайтып келебиз. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato il vaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao,
Ошолтом жылдыздарды санаганын, ошолтом жылдыздардын арасында бар менин жалгыз жылдызымда махаббатым бош махаббат түбөлүккөн нурун чачып жаркыраган махаббатым бош махаббат түбөлүккөн нурун чачып жаркыраган. Felt like it's a beautiful sea. I just to be happy. You and I, we're like diamond in the sky. You're a shooting star I see. I wish in the fantasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamond in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt energy on sun's ray. I saw the life inside so shine bright. Tonight, you and I were beautiful like diamond in the sky. I do, so alive. We're beautiful like diamond in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamond in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamond in the sky. Taң атып күн батты, кетпедің ойымдан, сезімді сусатты, сағыныш чоғылған, қия албай сен жақты, күтөмүн жолуңдан, жолуңдан, гүл кармак колумдан, сүрдөтпөчү сезим тал жанымды, жалгыздыктан билдим копаркыңды, бирге жүргөн кезимди сагындым, ак сүйүм көчөп жаңырды, сезим тал жанымды, жалгыздыктан билдим копаркыңды, бирге жүргөн кезимди сагындым, ак сүйүм көчөп жаңырды. Биздин телекөрүүчүлөргө убада берип койдук, каверлерден кийин сөзсүз түрдө чыгармаларды аткарабыз деп биздин студиябыздын эфирибиздин алкагында. Мерима, кайсыларды аткарып бересиз? Жана азыркы учурда акапелла түрүндө сизден уга алабыз. Биринчи Билли Айлишти эстеп кеттик элек, жана Билли Айлиштин бир да берип коеюн. Hey, isn't it lovely, all alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Whoa, yeah, yeah. Son коочалар өзгө береке Мерима. Жана биздин дагы бир нече телекөрүүчүлөрдүн билдирүүлөрүнө назар салалы. 1025 номер менен аяктаган абонент Мерим, сиздин оюңуз боюнча музыканын тили барбы деген суроо келиптир. Музыканын тили негизи мындай аны билимдүүлөр да түшүнөт деп ойлойм. Себеби дегенде музыканын тилин мындай карасаң ар кандай да. Мен деген азыр музыкалык билим ала элекмин, ошондон ал деңгээлге жете элекмин деген ойдомун. Ошондон өзүм мындай
орус тилин кош айтканда ишенимдүү, уверенно айта албайм да менчи. Дагы чоң деңгээлге жеткенде, балким бул суроо келгенде айтам деп ойлойм да. Эң сонун. Кийинки биздин билдирүүчүлөрүбүзгө өтүп кетели. 2838 номер менен аяктаган абонент Мерим, сизди аябай жакшы көрөбүз. Дагы алдыда каверлерди күтөбүзбү деп жазып кетиптир. Албетте, дагы алдыда көп каверлер болот. Анын үчүн менин Мека Сингер 2003 аккаунтума катталсаңыздар, ошол жактан же болбосо катталып уведомление, азыркы тилде айтканда уведомленияны коңгуроону күйгүзүп койсоңуздар, каверлерим чыгып турат. Жана мен дагы бул суроого кошумчалай кетейин. Каверлерден тышкары өздүк чыгармаларды уга алабызбы? Качан? Жана өзүңүз эле деги эле отуруп ыр жаза аласызбы? Эми биринчи жазган ырым бул Аллах жөнүндө ыр жазгам. Себеби дегенде ал баарынан улук, чексиз мактоолор болсун деп Алла жөнүндө ыр жазгам. Ал ырымды азыр негизи катып койгом. Себеби дегенде рысаптары да аз да, ага дагы кошсомбу деген ойлор бар. Негизи илхом келгенде гана жазып калбасам, мындай учурларда негизи көп жаза бербейм да. Кайсыл жанрда ырдаган көбүрөөк жагат? Мисал келтирсек, ушул чет өлкөлүк кандайдыр бир англис же чет тилинде, кыргыз ушул эстрада багытында же болбосо классика жанрда, ким билет? Айта кетиңиз бизге. Мага негизи бир жанрда токтойм, ар кандай ырдайм да. Себеби дегенде мага ар кандай жанрда ырдаган жагат. Себеби дегенде издениш керек да, негизи изденип ырдаган жагат. Бир эле жанрда ырдай берсең дагы өзүңүз билесиз, кызыксыз да. Ар кандай жанрда секирип, кээде испанский ырдайм, кээде орусча, англисче, кыргызча. Бирок эң башкысы кыргызча ырдайм да. Себеби дегенде өзүбүздүн тил болгондон кийин кыргызчаларым менин каверлеримде көп. Ошондуктан ар кандай жанрда изденип ырдаган жагат деп мен айтам. Өзүңүз кандай чыгармаларды угасыз? Плейлистте кимдин чыгармалары көбүрөөк? Плейлистине чыгармалар санап сан жеткиз деп койбойм. Жакында эле көп эле музыкаларымды өчүргөнмүн. Az плейлистте мен чыгармаларда негизи аз, бирок плейлистинде жалаң эле минусовкалар, жалаң эле минусовкалар. Аны минусту коюп туруп өзүңүз эле үйдө жүрүп ырдашып. Ал эми жатташ үчүн мен ырды көчүрбөйм. YouTube'дан эле угуп алып жаттай берем. Көчүрбөйм да, музыкагач YouTube'дан көрүп жаттайм. Текстин дагы ошол YouTube жактан астына жазып койгондор бар го, ошол жактан окуп жаттайм. Ал эми плейлистте жалаң гана минусовкаларым бар. Жакшы. Жана айта кеттиңиз, алдыда ондогон пландар бар. Биз өзүңүздүн пландарыңыз менен бөлүшүп кетиңизчи. Балким кайсыл бир датада ушул ырды чыгарам, ушул каверди чыгарам, же болбосо дагы башка чоң пландарыңыз күтүлүүдө, биз менен бөлүшүп кетиңизчи. Негизи азыр алдыда пландар бар, Кудайга шүгүр. Алардын баарын айтпай эле коюн, акырындык менен жыйынтыгы менен көрүшүңүздөрдү каалайм да. Себеби дегенде айтканда деген балким Кудай сактасын, орундалбай калышы мүмкүн да. Ошондуктан сыр бойдон калып, акырын болсо дагы бирок жыйынтыгын көрөсүздөр да. Акырындык менен мен жыйынтыгын кийин көрсөтөм өзүм. Мерим, жана балким биздин телегөрүүчүлөрдүн арасында сиздей болуп белгилүү болгусу келет. Жана ошол Instagram эле баракчасында, социалдык тармактарда жөн гана уюлдук телефондун жардамы менен кантип белгилүү болуш керектигин ошол бир нече кадамдар тууралуу айта кетиңизчи. Бөлүшүп кетиңиз. Кадамдар тууралуу эң биринчиден жогоруда айтып кеткендей, издениш керек. Биринчи Кудайга ишенип, Кудайым мени ушул жаатында колдоо, дайыма өзүң деген баарын билүүчүсүң, мага дем күч бер, ушинтип деп айтыш керек, дуа кылып. Андан соң издениш керек деп ойлойм. Анан үчүнчүсүнөн аракет кылсаң берекет. Эгерде аракет кылбай эле, ой мен камерадан корком, ой менин бул жерим тура эмес болуп калды, мындай болуп калды дей берсең, анда олтура берсең дагы өзүңүз билгендей болбойт да. Ошондуктан изденип, аракет, андан соң Кудайга биринчиден ишениш керек. Аз толкундангандан биринчи, экинчи деп эле өзүнчө. Кудайга ишенип, андан соң өзүңүзгө ишенсеңиз баары сонун болот. Эгерде камерадан корком десе, биринчи мен деле тез эле тартып кеткен эмес, асмандан түшүп эле, ой, видео тартып сүрдөтпөчү депчи. Биринчиден мен деле камерадан коркуу болгон, балким бул жер туура эмес болуп калат деп. Эгерде ушундай коркуу болсо, биринчи өзүңүз үйдө олтуруп алып туруп,
бир нече дубль тартып көрүңүз. Тартып көрүп туруп анан кийин эгер ушундай өзүңүзгө ишеним пайда болсо, анда уже мындай оригиналдуу кылып уже тартып баштасаңыз болот кадимкидей. Тарткандан кийин анан аны монтаждап бир аз кесип коюп видеону, анан чыгарсаңыз, балким биринчи көрүүчүлөр аз алышы мүмкүн. Себеби дегенде менде ушундай болгон. Биринчи каверлеримди көрүүчүлөр аз алган. Анан акырындык менен уже көрүүчүлөр көбөйүп, катталуучулар да көбөйүп, аракет кылсаң баары болот экен да. Ушуну түшүндүм да менчи. Аракет кылсаң баары акырындык менен кетип, ушинтип мен кылган аракетим ушу Кудайдын насип кылганы менен азыр сиздердин алдыңыздарда интервью берип отурам. Аракет кылсаң берекет деп чындыгында эле кыргыз элибизде жөн гана айтылбайт. Сизге чоң ыраазычылык Мерима жана сиздин өздүк ушу кеңешиңизден тышкары сиз өзүңүз эле көпчүлүк адамдарга мотивациясыз деп айта аламын. Үнүңүзгө береке, өз убактыңызды бөлүп биздин эфирибизге келип бардык суроолорго жооп узатканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Жана алдыда сыр бойдон пландар аябай зор экен. Ошондуктан бардык пландарыңыз ишке ашырылып, ойлогон ойлоруңуз, ушу максаттарыңыз, сөзсүз түрдө кыялдарыңыз орундалсын. Сизге ыраазычылык, бизди каверлер менен, өздүк чыгармалар менен кубандырып жибериңиз. Биз болсо сиздин ийгиликтериңиздерге күбө бололу. Чоң рахмат айтканыңыз. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, эфирибиздин аяктаганына бир аз убактыбыз калды. Жана бүгүнкү биздин студиябызда Мерим Тилибалдиева келип бардык суроолорго жооп узатты. Жана урматтуу телекөрүүчү, сиздерге дагы көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Келе жаткан Совет элинин улуу жана ыйык майрамы, улуу жеңиш күнү менен 9 май майрамы менен куттуктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, тилекке каршы 9 май дем алыш күнүнө туш болуп калат экен. Сиздер менен биз 10 май дүйшөмбү күнү көрүшөбүз. Дүйшөмбү күнүнөн жума күнүнө чейин Кел чай ичели теледолбоорун таңкы 8ден 10го чейин көрүңүздөр. Түз эфирде, эгерде кайталоо түрүндө көрүңүздөр келсе, бизди Cinemax телеканалынан көрө аласыздар. Жана бизди дагы социалдык тармактарга дагы бизге катталууну эч унутпаңыздар. LTV Check It KG, Cinemax Check It HD деп бизге катталыңыздар. Учурда биз эфирибизди Мерим Тилибалдиеванын кавери менен аяктамакчыбыз. Мыкты каверлердин бири Эд Ширан аттуу баарына белгилүү болгон Perfect аттуу ыр менен аяктайбыз. Эч алыстабай каверге чогуу назар салып, сөзсүз түрдө көрүп алалы. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан амандашканча 10 май күнү көрүшөбүз. I found a love for me, darling, just dive in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you all this someone waiting for me. Just kiss when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. You are the soul I own, and in your eyes your heart mine. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said to look at mess, I whisper under my breath. You heard it, darling, you perfect tonight. Well, I'll find a